Birinci mikrofon 24 kg Жазгүл Масалиева. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен конституциялык реформа боюнча суроо берейин дегем. Бул конституциялык реформанын айланасында суроолор көп. Сиздин оюңузду бир мандаттуу шайлоо боюнча гана билебиз. Ошол эле учурда азыр айрым маалыматтарга караганда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, бийлик бир колго топтолот. Бул диктатурага алып келбейби? Андан сырткары азыркы норма, конституциянын азыркы редакциясы боюнча президент бир эле мөөнөткө шайланат. Бул нормага дагы өзгөртүү киргизилеби же бир эле мөөнөткө президент болууга макулсузбу? Андан сырткары конституциянын редакциясы Венециялык комиссия тарабынан дагы жактырылганы туура. Эгерде ошондой эл аралык коомчулук тараптан жактырылбай калса, биз эл аралык коомчулуктун нараазычылыгына дуушар болбойбузбу? Рахмат сурооңузга. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Мисалы, көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарыңарды да берсеңер болот. Биз мунун баардыгына өкмөт жана аппарат баардык шарттар түзүп берет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо, бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз баардык жактын, баардык саясий күчтөрдүн жана баардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорду жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Аны эми коомчулук өзүңүздөр көрөсүздөр, түз эфирден берилип турат. Мен ошону өзүм айтып атам. Менин сунушум бул. Бир дагы статьясын же болбосо жанакындай сунуштарды мындай элден жашырбай түз эфирден көргөзүп тургула деген сунушту айтып атам. Кудай буюрса муну убагында камсыз кылабыз. Анан эми диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даана айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-чү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол алаң адилеттүү жашаганды каалаган эл кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Анан кийин мен деле өзүм мен болом бертең же башка болобу, аны диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам, андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон. Баягы буйрутма өлтүрүүлөр болгон. Анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым. Саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым, муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин. Ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ошондой талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Второй микрофон Айдан Алдубаитова, Кактус Медиа. Даярдансын биринчи микрофон де-факто Алман Тургусагул. Здравствуйте, Садыр Нуркожоевич. Российский иностранный бизнес жалуется на то, что из-за преследования госорганов и налогов им очень тяжело вести бизнес в Кыргызстане. Вот в частности, Билайн недавно говорил, что у них есть трудности с ведением бизнеса в Кыргызстане. Вы как вот человек, который
сейчас находится у руля страны, какие планы у вас по тому, чтобы скорректировать работу госорганов в отношении бизнеса? Ну, скажите, пожалуйста, вот именно с кого, кто вот преследует иностранный бизнес? Какой орган, например? ГКМВ, Финполиция или МВД? Вы же говорите, что иностранный бизнес там кто-то преследует. Кто именно? Нет, не преследуют, но создают такие условия, что им тяжело развиваться здесь, в Кыргызстане. Вот ваши планы по поддержке иностранного бизнеса в стране? Мындайда иностранный бизнес эле эмес, бүтүндөй инвесторларды мейли ал башка өлкөдөн келеби, же болбосо мындай жекеме жеке келеби, бардыгын мен айтып атам го, биздин эшигибиз ачык деп. Мына ошол эле күч органдарына мен айтып атам, бир дагы инвесторду куугунтуктабагыла, тескерисинче бардык шарттарды түзүп бергиле деп атам. Анан биз мындай эме кылсак да, урматтуу журналисттер, бардыгын факты менен сүйлөсөк да, мынакей мисалы сиз айтканда, кайсы бизнес, кайсы өлкөнүн бизнеси, мисалы инвестору мисалы куугунтукка алынып атат, же болбосо бут тозулуп атат дегенде ошондой. Ал эми баягы кээ бир салыктарды жашырган, же болбосо ошондой бир кылмыш иштери бар компаниялар болсо, бул башка маселе. А так мындай бардыгын биз коргогонго, мына мен өзүм башында туруп коргоп бергенге биз даярбыз. Эч кандай куугунтук болбойт. Мына акыркы бир айда мен 100дөн ашык инвесторлорду кабыл алдым. Ошолордун баягы 50-сү крупный бизнес менен келген инвесторлор да. Алар уже мурда келип жүргөн экен, эми мурда билесиздер, бери ылдый жактагылар эле акча сурап, керек болсо ушу президентке киргизиш үчүн $50,000 сурачу экен. Мен $50,000 бересиң, президентке киргизип берем, сенин инвестицияңды салабыз, бизнесиңди андан ары жүрүшүнө мен аягына чейин контролдоп берем деп, бери жактагылар ушинтип бир эле киргизип чыгарыш үчүн ошондой болчу экен. Андан сырткары анан доля сурашчу экен. Муну мен деле мындай угуп билип жүрчүмүн. Бардыгына мен айттым, мындан кийин андай болбойт. Инвестор келсе, мындай жеке адам аны мындай крышавать этем, тигиндем, минтем дебейт. Мамлекет менен инвестордун ортосунда келишим болот. Эртең Эшмат келеби президент болуп, же Ташмат алмашабы, баягы инвестор ошо бойдон дагы ишин улап кетиш керек да. Мамлекет менен экөөнүн ортосунда келишим болуш керек. То есть мындайча айтканда мамлекет баягы көзөмөлгө алып бериш керек да алардын инвестициясын жана ошо бизнесин. Инвестордун дагы мамлекеттин дагы кызыкчылыгы бирдей сакталыш керек. Рахмат. Де-факто Амантур Мусагулов даярдансын. Экинчи микрофонго Акмарал Борукеева, НТС. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Биринчиден эми өзүңүздүн президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укуктарыңызды токтотуп, аламан жарышка аттанып атабыз. Ийгилик каалайбыз. Ал эми менин берейин деген суроом төмөнкүчө. Бүгүнкү күндө азыр интернет тармак абдан өнүккөн. Ошол социалдык тармактарда эл ичинде коомдун кызуу талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат. Мына ошол тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз. Анан сиз өткөндө ошо кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп, түштүк жергесине барганда биз тышкы карыздарды өзүбүздүн ресурстар менен, тагыраагы кен байлыктар менен төлөсөк дагы болот экен, ушул жолу дагы бар экен деген сөздү айттыңыз. Сиз ушинтип айтып оозуңузду жыйганча эле коомчулукта Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө үчүн нарындагы жетим тоону берген аттыр деген сөз дагы эл арасындагы аябай талкууга алынып кетти. Мына ушул боюнча эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Сурайын дегеним мындай болду, Садыр мырза, сиз ушул кумтөр маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз, аны коомчулук дагы билет. Эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ошону иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз.
чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына жетим тоо боюнча бул ушак сөз, жетим тоону берет экендер. Мен муну Кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 8 жыл мурда мен Кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып, ошого бут тозуп, керек болсо бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Мына эми 8 жыл өткөндөн кийин кап ошол мезгилде Садыр Жапаров туура айткан экен. Ошол мезгилде алып койсок, быйыл мамлекетибизге 15-16 миллиард доллар киреш алып келмек экен деп атасыздар мына. Айрым журналисттер бар, саясатчылар бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар, ошол мезгилде каршы чыккан. Ошондуктан бул биз Кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу, же башка кен байлык болобу, биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Ошо сизге ошо ар кандай азыр Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошол менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо бир жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу. Бул бир жолу да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, аларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз. НТС даярдансын. Садыр Нуркожоевич, Акмарал Сабаттар НТС. Менин суроом да ушул тоо кен тармагына байланыштуу болмокчу. Кече жакында өзүңүз аймактарды барып кыдырып келдиңиз. Анан бүгүнкү күндө мына жер үй токтоп турат. Андагы техникалар өрттөнгөн. Анан ушул жер үйдүн кийинки тагдыры кандай болот? Ошол суроону берейин дедим эле сизге. Андан кийин ушул жер үйдү өрттөгөндөр кандайдыр бир кылмыш жобуна тартылабы бүгүнкү күндө? Бизде буга чейинки лицензия берилип иштеп аткан баягы кен байлыктар иштейт мындан ары дагы. Жер үй, анын ичинде жер үй да бар. Мен өткөндө Алабукка чаткалды кыдырып келдим. Ошол иштетпей аткан элди барып, эл менен сүйлөшүп, мындай жакындан сүйлөшүп, аларды макул кылдым. Ошол келип иштеп аткан, мурда иштеп аткан ишканаларга тоскоол болбогула, мындан ары дагы иштесин. Мурун берилип калган лицензия иштеп атат, ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат. Аларды токтотуп койгондон мамлекет дагы, биз дагы, алар да, анан эл дагы пайда көрбөйт да. Бул только зыян тартат. Ошон үчүн азыр Алабукка чаткалдагылар баары ишке киришти. Жер үй боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Мен Таласка Кудай буйруса барганда эл менен да жолугам. Аяка дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жер үй дагы иштейт. Ал эми баягы мамлекеттин элдин кызыкчылыгын ошо иштеп баштаса, кийин отуруп алып туруп анан чечебиз деп атабыз да. Анткени бир сыйра баардык ошол жер кен байлыктар боюнча биз ревизия жүргүзүп, текшерип көрүп, мындай ичинен текшерип көрүшүбүз керек да баардыгын. Андан кийин отуруп алып макулдашуулар жолу менен тартып албайбыз, басып албайбыз, же болбосо баягы зордоп албайбыз. Макулдашуулар жолу менен эл дагы ыраазы, мамлекет да ыраазы, инвестор да ыраазы болгудай кылып чечебиз деп атабыз. Буюрса чечилет. Ал эми өрттөп кеткен боюнча жанагы техникаларын өрттөйүптүр, дагы бирдекелерин имуществолорун өрттөйүптүр деп атат. Аларды териштирип атат азыр. Азыр жаңыдан териштирүүлөр башталды. Аны кийин сиздерге маалымат беребиз дагы. Кенжебек Арыкбаев, Айгай пресс, даярдансын супер кежи маалымат агенттиги. Рахмат Нуроза. Айгай пресс кечинин башкы редактору Кенжебек Арыкбаев. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жакында
жакынкы учурларда эл менен болгон жолугушууларыңызда өзүңүздүн мамлекетти өнүктүрүүгө болгон асыл максаттарыңыз бар экенин, ошол эле учурда бир жылдын ичинде өлкөбүз оң жагына өзгөрөрүн, аны эл сезерин, ушундай сыяктуу жакшы убадаларыңызды бердиңиз. Ошол эле учурда бирок турмуштун реалдуу призмасы менен карасак, азыр экономикабыздын абалы чындап эле оор, деги эле бардык сфераларда абал анча кубанычтуу эмес. Мына ушундай кырдаалда сиз эгер чындап эле сиз айткан жанагы асыл тилектериңизди ишке ашырып, өзүңүздүн миссияңызды ырааттуу өтөсөңүз, анда сизге ким болбосо дагы бардык тараптан кандай алкоолор айтылса да жарашат. А эгерде андай болбой калса, коомчулуктун назарында кандай пикирлер күтүп турганын өзүңүз деле түшүнүп турган чыгарсыз. Ошондуктан сизге ийгилик. Ал эми мен сизге берейин деген суроом, 5 октябрда эл парламенттик шайлоонун ыпласы өткөндүгүнө байланыштуу көтөрүлдү. Аянтка 1000 адамдар чыкты. Алардын арасында сиз дагы эң биринчи алдыга акыйкатты, адилеттүүлүктү, калыстыкты коем деген пикирлериңизди байма-бай айтып жаттыңыз. Ошол эле учурда ошол аянтка чыккандардын арасынан саясий лидерлер дейинчи, айрымдары мамлекеттик жооптуу кызматтарга барып отурушту. Кээ кайбири сиздин алдыдагы президенттик шайлоо штабыңыздын бир олуттуу бөлүгүн жетектеп турган ниетте турат. Дагы бири болсо жакынкы учурларда сиз менен тандем түзүүгө үлгүрдү. Бирок ошолордун арасынан бир адам, жөнөкөй адам эмес, жаманбы, жакшыбы мамлекетти башкарып, бийлигин тынч жол менен өткөрүп берген, өлкөбүзгө стратегиялык ири долбоорлорду киргизип, мамлекетибиздин түпкүлүгү үчүн жакшы бир нерсени бере турган долбоорлорду аяктаган адам өзүнүн жакын бир 2-3 кишиси менен азыр ошол апрель окуясында массалык башаламандыкты уюштурган деген кине коюлуп абакта турат. Анан айтайын дегеним, сиз сурооңуздарды кыска берсеңиздер. Айтайын дегеним, сиз буюрса мамлекеттин башчысы болом деген ниетте турган адам катары жана өзүңүз айткандай адилеттүүлүк менен акыйкатты, калыстыкты алдыга коем деген инсан катары ушул көрүнүшкө кандай карайт элеңиз? Рахмат. Рахмат, сурооңузга түшүндүм. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз элинде жашаган адамдар, аз эле элбиз да. Анан баарыбыз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Анан кыргызда жакшы сөз бар да, сураша келсең тууган чыгабыз дегендей эле. Мындай чырмалышып калганбыз да баарыбыз. Анан кийин ошондой болуп туруп, анан бири-бирибиз менен чабышып, бири-бирибизди куугунтуктап, улам бийлик алмашкан сайын эски бийликти куугунтуктаган. Бул туура эмес да, сиз баягы түрмөгө камалгандар жөнүндө айтып атасыз, бирок апрель окуясы деп кеттиңиз да. Апрель окуясынын боюнча ким камалып жатат? Октябрь десеңиз ошону. Анан эми алардын баары чыкпады. Мына мисалы Курсан Асанов камалган эле, алда үй камагына чыгыптыр. Мен мурда күнү массалык маалымат каражаттардан уктум. Андан башка камалгандар, жаш балдар камалган чыкты. Мен тескерисинче мына баардыгын айтып атам. Камабагыла эч кимди, куугунтуктабагыла деп атам. Бири-бирибиз менен баягы чабышып жүрүп, мына 30 жылдан бери мамлекетибизди сазга батырыппыз. Эми андан көрөкчө саясатты таштайлы дагы экономика менен заниматься этели деп атам. Экономика менен убактыбызды ошого коротолу деп. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес 2 жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын.
Ошон үчүн саясий куугунтук же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо кечирим суратып үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп. Эгерде чын айткан болсо биз реакция жасайбыз, сөзсүз түрдө териштиребиз. А эгерде калп айткан болсо бир күн баягы резонанс болот, 2 күн резонанс болот. Анан калптын казаны кайнабайт дейт, бир 3 күн 3-үнчү күнү уже ал калп экени билинип калат да. Мына акыркы 1 айда биз муну далай жолу мен башыман өткөрдүм. Мына менин сөздөрүмдү деле бурмалап, эптеп баягы бир тескери жагынан көргөзгөнгө аракет кылышты. Бирок бир 5-10 күн мындай пиар болуп туруп, катуу пиар болуп туруп, андан кийин эле анан коомчулук азыр 21-кылымда баары тең билет. Баягы саясатты жакшы түшүнүү деңгээлдери өсүп калган, жаштардын, элдин дегендей. Мына ошон үчүн биз тараптан, бийлик тараптан куугунтук болбойт мындан. Бир адам жөнүндө сураган. Суперкежи. Бир адам. Атын айтсаңыз, мен аны. Алмазбек Шаршенович. Ал эми бул баягы Азиз Батукаев боюнча камалбады беле. Андан кийин Кой Таш окуясы боюнча да кылмыш иши бар экен. Анан мен муну оюмду айтканмын, өзүңүздөр билесиздер. Колдон келсе үй камагына чыгарып койсок, анан ошол жерден сотко барып, сотто күнөөлүү болсо, башка иштер боюнча анан ошол жерден акталып чыкса деген оюмду айткам. Бирок соттор, прокурорлор ошону күнөөлөп аткандарды мен мисалы мындай кыл, сен тигиндей кыл деп айта албайт экенмин да. Эгерде менин колумда болсо, менин толук укугум боло турган болсо, эртең үй камагына чыгарып коет элем мен. Бирок эми азыр андай кылып үй камагына чыгар деп мен сотторго же прокурорлорго тапшырма берип ушундай кыла турган болсом, дагы айтып чыгасыңар да, жазып чыгасыңар да. Мына диктатура кылып атат, бийликти узурпация кылып алды деп эчтеке боло электе жазып чыктыңыздар айрымдарыңыздар. Анан дагы ошондой болуп кетпесин деп эле мен баягы сактанып турам да. Аныңызга кошулам, бирок деген мен ал башка жумуш. Биз башында айтканбыз, бирден гана суроо деп сиздерге эскертилген. Экинчи микрофон Суперкежи. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Жылдыз Жүскенбаева, Суперкежи. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчууда, ага карабастан сиз аймактарды кыдырып жатасыз, ал жака элдер чогулууда, айрымдар бул аракетиңизди шайлоого карата даярдык деп баалашууда. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен аймактарды кыдырганда мен түштүк жергесин кыдырып келдим. Баткен, Ош, Жалал Абад. Анткени ушул башаламандыкты пайдаланып, улуттар аралык жаңжал чыгарып ийүү күчтөр пайда болду. Андан сырткары ушу чек арада жаңжал чыгарабыз деген күчтөр да пайда болду да. Бул бүгүнкү COVID-19 да коркунучтуу нерсе. Эгерде ошол улут аралык жаңжал чыгып кетсе, анда COVID-19 биякта эле калып калат да. Ошон үчүн биз кайсынысы коркунучтуу болсо, ошол ишти жасашыбыз керек. Мен ошол ишти жасаш максатында баягы профилактика жүргүзүп келейин деп эл менен жолуктум. Көзмө көз жолуктум. Эми баягы СМИ аркылуу деле жолугуп айтсак болот эле кайрылууну. Бирок ал СМИ аркылуу кайрылганыбыз 10 жолу кайрылдык буга чейин мен. Башынан биринчи күндөн баштап кайрылып келатам. Бирок ал эффект бербейт экен баягы. Көзмө көз отуруп, анан ошолордун диаспоралары менен жолугуп мындай жабык эшик артында сүйлөшкөнүң бул эффект берет экен да. Мен ошон үчүн ошо түштүктү кыдырып келдим. А түндүк тарапты мен кыдырган жокмун. Нарынга болсо биз чогулушту пландаштырган эмес элек. Менин бараарымды угуп алыптыр дагы, элдер чогулуп алыптыр. Чогулуп алып анан ызы чуу салып, баарыбыз жолугабыз, эмне үчүн тиги жабык эшик артында сүйлөшөт деген ушундай бир талаптарды койгон экен. Анан мен өзүм ошол жерден буйрук бердим. Эшикке чыгаргыла, эшиктен жолугалы баарын деп залдан. Мына башка түндүктүн башка региондорун кыдырган жокмун. Мен түштүккө только ошол максатта гана барып келдим. Рахмат. Fox Media Данияр Усөров, даярдасын BBC. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Focus Media Данияр Усөров, сизге мындай суроом бар да, чек ара маселеси боюнча. Жакында Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына сапарыңыз менен бардыңыз. Ошол жерден белгилүү болгондой, чек ара маселеси, чек ара кызматы мындан ары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карай турган болуптур. Эгерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине карай турган болсо, ушул чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси чечилишинде кепилдик барбы же жокпу? Ушул суроону берейин дедим эле, анан да мүмкүн болсо экинчи суроону берип коеюн.
жакында эле Нарын облусуна бардыңыз, ушул жана электр энергиясына болгон чектөөнү алабыз дедиңиздер 2021 жылдын май айынан. Эгер май айынан ала турган болсок, ушул эмки ОЗПга, осенне зимний периодка жабдыктар, ошол эле көмөк чордондор даяр болобу же даяр болбойбу? Ушуну эксперттер менен бир талкууладыңарбы? Себеби дегенде чектөөнү алгандан кийин ошо жанакы электр энергиясын колдонуу көбөйөт да. Мындайча айтканда күч келет ошол эле жана көмөк чордондорго, лептерге. Рахмат. Рахмат. Бул чек ара маселесин улуттук коопсуздук кызматына берүү боюнча чечимди кабыл алдык. Бул жерден эч бир зыяны тийбейт мамлекетке, тескерисинче ушу чек ара кызматында иштегендердин айлык акылары көтөрүлөт. Бул ушу 2-2,5 миллиард сомдун тегереги болот экен. Ал акчаларды дагы биз булактарын таптык. Ошондуктан ушундай чечимге келдик. Анткени биздин СНГ өлкөлөрүнүн дээрлик баардыгында чек ара кызматы ошо улуттук коопсуздук кызматынын курамында турат экен. Мурда эле турчу, ошол илгертен бери, союз мезгилинен бери ушул өзгөрүлгөн эмес да. Чек ара маселеси Кудай буйрса чечилет деп ойлоп атам. Мына 30 жылдан бери чечилбей келе жатпайбы азыр? Талаш тартыштар болот. Ошону коңшу өлкөлөрдүн айтымында биздин Кыргызстандын бийлик тарабынан созулуп келатат экен да, чечилчү маселелер. Ошондуктан биз көпкө созбой тез аранын ичинде чечкенге аракет кылалы деп ушундай чечимге келдик. Кудай буйрса чечилет. Электр энергия боюнча биз адистер менен кеңештик, эксперттер менен талдадык өзүбүзчө. Чектөөнү алып салалы деген чечимге келсек деле болот экен азырчы. Бирок көпчүлүгү баягы эл, эгерде алып салсак, эл азыр электр энергияны үнөмдөш үчүн чектен ашып кетпеш үчүн көмүр колдонуп атат да. Эгерде алып салсак, анда көмүрдү колдонбой калат дагы, анда аябай күч келет экен дагы, трансформаторлор атылып, жарылып, анан кыштын күнү ушу катастрофа болуп кетет деген бир чечимге келип, ошо менен быйыл кышта токтотуп калдык. Майдан баштап, май-июндардан баштап алсак болот экен чектөөнү. Алганда эмки болот. Анын баарын талдадык. Анын баарын кеңешип кестик. То есть мындайча айтканда ар бир чечимибизди 7 өлчөп бир кесип атабыз. Рахмат. BBC даярдансын, акча бар. BBC радиосу, аты жөнүм Азиза Марат кызы. Шыкуунун жыйынында Владимир Путин сизге кайрылып Кыргызстан тууралуу айтып жатып, Кыргыз, Кытай проекттери бар экенин айта кетти. Сиздин оюңуз ушул Кытай менен болгон проекттер боюнча, мындан аркы анын жүргүзүлүшү боюнча максаттарыңыз, пландарыңыз кандай болот? Ошол жыйында дагы мен айттым, улантылат. Биз мурдакы өзүбүзгө алган милдеттерибизди жана кол коюлган макулдашуулардын баардыгын ишке ашырганга аракет кылабыз. Ар бир ушу долбоор мейли кайсы мамлекет болбосун, Кытай менен, Россия менен, коңшу өлкөлөр менен же жана башка Европа өлкөлөрү менен болгон макулдашуулардын баардыгы улантылат. Акча бар, даярдансын, элдик медиа. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Акча бар финанс порталынан Мейир Майникеева. Садыр Нуркожоевич, айтып кетсеңиз, сиздин геосаясатыңыз кандай, негизги планы кандай, негизги геосаясат боюнча? Анан буга чейин Эркин Асрандиев, мурунку вице-премьер-министр, сиз менен эмне үчүн кызматташуудан баш тартканын ачык айтып жазган. Бул сиздин эжекеңиз Райгүл Жапаровага байланыштуу болгондо, бул боюнча да комментарий берип кетсеңиз. Рахмат. Рахмат. Геосаясат боюнча биз адистер менен, аксакалдар менен, баары менен кеңешип иш алып барып атабыз. Жаңылбай, жазбай иш алып барууга аракет кылабыз. Эркин Асрандиев боюнча болсо, мен муну ошол таануучу эмесмин. Баягы вице-премьер-министр болуп иштегенин дагы билген эмесмин. Жаңы биз биринчи күндө бийликке келген күндөн баштап мен ошол вицелердин немелерин алдым, резюмелерин. Алып анан биринчи ушуну же болбосо жанакы азыркы Минэкономика Санжар мырзаны ушул экөөнүн бирөөнү биринчи вицеликке сунуштаган. Сунуштаганда бул өзү баш тартыптыр. Андан кийин Санжар мырза да баш тартыптыр. Андан кийин анан үчүнчү жолу Артем Новиков макулдугун берген экен, бирок мен өзүм сүйлөшкөн эмес элем, ушу аппарат сүйлөшүп, анан биринчи вицени Артем жетектеп калды. Биринчи вице Артем барып калды.
Бул Эркин Асырандиевдин жазган сөзүн окудум. Эжем боюнча жазган экен, банкты жетектеген, анан баягындай акчаларды чыгарып кеткен, андай мындай депчи. Бул өзү толук маалыматы жок, баягы мага оппонент катары жүргөн саясатчы экенин билдим ошол убакта. Мунун бардыгы менин эжекем боюнча саясий заказ болгон. Мунун бардыгынын ишин кылмыш жашыруунда эмес, ачкан заказ менен ачкан кылмышчы барып таанышып көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерди кызыктырса, мен өзүм деле ошо копияларын алып сиздерге толук берсем болот. Ошол жерден анан көрөсүздөр да. Мурдакы саясий бийлик мен эми 8 жыл 10 жылдан бери куугунтуктабадыбы. Мен эле эмес, бүтүндөй бир туугандарымды, үй бүлөмдү, жакын досторумду куугунтуктады, кызматтан алды, бардыгы кээ бирөө качып чет өлкөлөрдө жүрүштү. Так эле ошондой сыяктуу мына менин бир тууган эжем да ошондой болгон да. Бул Асырандиев ошол банкты баягы жоюлган кезде банкка неме болгон турбайбы, жана консерватор деп коебу, консерватор болгон экен да. Анан ошондо ошол баягы козголгон кылмыш ишин окуп алып эле баягы биринчи жазганга эле обычно баягы эл дагы ишене берет го, жамандап жазса эле ишене берет, анан кийин баягы чындык чыгат, убакыт өтөт, чындык чыккандан кийин анан кайра мындай турбайбы деп калат да. Сиз дагы ошондой ойлоп атасыз, болушуңуз керек да. Элдик медиа, андан кийин Марва ТВ. Элдик медиа порталынан Баисова Жылдыз, саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Райым Матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым дедиңиз эле. Ошондо сиз сотторго чалдырыппы же айттырып Матраимовду камабагыла деген болосуз да. Эгерде андай болсо, көз карандысыз сот системасы эмне болот? Жок, сиз жаңыласыз. Райым Матраевдин иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баягы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайра алып келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Буга чейин 10 жыл, 15 жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп келатпайбы? Камап койдук мына саясатчылардын көбү камалды, 100гө жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок бир тыйын акча кайра кустубу? Кускан жок да. Мына Атамбаев боюнча эле алалы, Атамбаев жана анын тегерегиндегилер боюнча 2 жылдан бери камакта жатат. Бир мүлкү мамлекетке бүгүн мына могу мүлкүн алдык же бир 5 сом төктүрүп алдык деген жок да. 2 жылдан бери биз миллиардтарды колдонуп, мамлекеттин, ошо сиз менен биздин акчаларыбыз, карапайым калктын акчасы, бюджеттин акчасы. Ошо менен биз багып келатабыз бүгүн. Мына мындан ары дагы багабыз. Анан келгиле мындай бир иштин көзүн билип, көзүн көрүп турсаң, ушул туура багытта кетет деп, көзүн көрүп турсаң, ошол багыт менен кетели. Бул менин чечимим, бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да. Дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет. Андан көрөчү кустуралы, бардыгын алалы дегендей. Адаттан тыш бир суроо бергим келип атат. Негизи бирден гана суроо, Марва ТВ, андан кийин Азаттык. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы, урматтуу маалыматтар жытардын өкүлдөрү. Менин атым Улукбек, Марва телекомпаниясынын башкы директору. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр өлкөбүз оңой эмес кырдаалда, анын ичинде сизге дагы бүгүнкү мындай бир убакыт аз. Ошол себептен бизде ушул эң көйгөйлүү болуп аткан бийликке эң ишенбестиктин башаты ушул аймактардан башталып атат. Буга чейинки бийликтер ошонун тагдырын көрдү. Жергиликтүү бүгүн ошол коррупционерлер борбордо эмес аймактардан да башталса деген ойду айткыбыз келет. Андан сырткары мына 2013 жылы Атамбаевдин президенттик учурунда Кытай өлкөсү менен Кыргызстанда келишим болгон, 35 жылдык келишим. Ал келишимде жанагы Туркменистандан өтүп аткан газ түтүкчөсү жөнүндө. Мына ушул жерде бир топ коррупциялык чоң схемалар бар экендигин эксперттер ачык айтып чыгышкан.
ошол эле учурда алай өрөөнү, чоң алай өрөөнү эки жакка бөлүнүп каларын дагы эксперттер айтты да. Мына ушул маселеде жанагындай 1 метр 1,45 1,22 метрлик чоң түтүкчөлөр болорун белгилешкен да. Анан жанагы келишимде эч кандай бир арендасы, ижара акысы бир конкреттүү көрсөтүлгөн эместиги жана коопсуздугун ошол Кытай өкмөтү коргоорун, мына ушундай түшүнбөстүктөр бүгүнкү күнгө чейин эл арасында айтылып, эксперттер талдап айтып келди, бирок эч кандай бир ачык талкуулар болбоду. Ушуга бир көңүл бурууңузду өтүнөт элек. Экинчиси, мына кара казык алтын кени жөнүндө да маалыматыңыз бар. Мына ушул мурдагы президенттин учурунда да ушул маселени койгонбуз, фактыларды алып барып далилдеп астына тыштаганбыз, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бир натыйжалуу жыйынтык болбоду. Оштун прокуратурасынан келип, күч органдары басып коюп аткан да. Мына ушул маселеге эми сизден чоң үмүтүбүз бар, чоң ишеничибиз бар. Ушундай аймактардагы чоң уурулуктарды ооздуктайт деген үмүттү айткыбыз келет. Рахмат. Рахмат. Эми аймактарга да жетебиз. Коррупция боюнча биз эми ишибизди жаңы эле баштадык да. Анан баягы жаңы эле төрөлгөн баладан эле мындай салыштырмалуу айтканда, силер тур сен чуркап кет бас деген эле талапты койбой кое тургула, эми жетели кичинага чейин. Азыр жаңы эле ишти баштадык. Газ түтүкчөсү боюнча муну изилдеп чыктык. Мурда $4 менен 1000 куб метрине баягы $4 деп түзүлгөн экен эң биринчи келишим. Андан кийин 3кө түшүптүр, анан кийин 2ге, анан азыр 1,8ге ошондойго чейин ушундай түшкөн экен да. Бул эми баягы коррупциялык элементтери бар экен. Мен ойлоп атам, азыр кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизге эл аралык баа менен гана коюп бергиле, башка эч бир жекече ишкердин же болбосо бир бийликтин тууган уругунун эч кандай кызыкчылыгы болбойт. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болот, бирок ошол эл аралык тариф менен болсун деген талапты коелу деп атабыз да. Биз ошону алдын ала сүйлөштүк, баарын изучать айттык. Бул боюнча маселени чечебиз. Бирок бул түтүкчө салыныш керек. Бул бизге эле эмес, кошуна өлкөлөргө, бардыгыбыз элге пайдалуу нерсе да булчу. Бул эчтеке бизден токос сурабайт, наоборот тескерисинче жылына бир 100 миллион тегерегинде, доллардын тегерегинде пайда алып келе турган нерсе. Анан ушул жергиликтүү Азаттык, андан кийин даярдансын коом пресс. Бирок жергиликтүү элге ошону койсо болобу, жергиликтүү эл пайдаланса болобу ошол газ түтүкчөсүнө? Эми аны ошол салынуу баягы стройканын жүрүшүндө көрөбүз, андай ар кандай варианттарды сунушташты азыр эксперттер, адистер. Аны ушул эми токтоп турат, алчы азырынча токтоп турат, баягы пандемиядан кийин токтогон экен, анан ушул биздин баягы коррупциялык моменттер баягы аралашып кеткен да адамдарыбыз. Ошондон анан токтотуп койгон. Негизи бул эки мамлекеттин ортосунда жүрүп аткан чоң проектлерге жеке адамдар киришпеш керек да. Мейли диги жакыны болобу бийликтин, же болбосо алысы болобу, же досу, же болбосо тууганы болобу, андайлар кийлигишпеш керек. Андайлар кийлигишип кеткен чоң проектлер сөзсүз токтоп калат да. Ошон үчүн биз Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда эки мамлекеттин гана ортосундагы келишим болуш керек. Ортодо жеке адам аралашпаш керек да. Бул жерде жеке адам аралашып кеткен үчүн ошону токтоп калган. Биз муну кайра жандандырабыз. Азаттык. Саламатсызбы? Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык радиосунан. 90га жакын адамдын өлүмүнө себепкер болгон Курманбек Бакиев жана анын жакындарын кармап келип, аларды камап, Кыргызстандан чыгарып кетти деген кеминде бир $300 миллион өлкөгө кайтаруу аракетин көрөсүзбү? Себеби учурда колуңузда бийлик бар, тиешелүү күч органдарынын жетекчилери дагы сиздин саясаттагы үзөңгүлөштөрүңүз да. 2010 жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевтерди күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жете элекпиз. Биз аны үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. Ал эми баягы 300 миллион боюнча мен караштырайын, эгерде документтери баардыгы баягы неме болгон болсо, мунун артынан түшөбүз. Азыр ага жете элекпиз. Бакиевтерди, анын жакындарын, ошол кездеги жогорку жетекчилерди Кыргызстанга экстрадиция маселеси боюнча сиз ойлонуп көрдүңүзбү? Анан кантип алып кетсе болот? Биз бул маселени көтөрөбүз.
көтөрөбүз сөзсүз түрдө. Бул бүгүн эле эмес же эртең эле улана турган нерсе эмес. Бул 10 жылдан бери келатат го. Экстрадиция кылып бергиле деп ген прокурор сурап атат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып атат. Бирок буга мен азыр жете элекпиз да. Бир иштегенибиз, толук кандуу иштегенибиз 10 эле 15 күн болду. 10 эле күн болду. Сиздин позиция? Позициям мен ошо улантам ошол ишти. Мурунку бийлик ошо жүргүзүп келаткан ишти улантабыз. Баяна Кулова, Коом пресс, андан кийин даярдансын Мир ТВ. Саламатсызбы? Коом пресс, Баяна Кулова. Садыр Нуркожоевич, учурда өкмөттүн кышка жана коронавирус боюнча даярдыгы кандай? Ошо кышкы даярдык боюнча айтып кетсеңиз, анан учурда көрүп атасыз, күнүгө 500дөн ашык адамга коронавирус жугуп атат, чыгып атат, ондогон адамдар өлүп атат. Деги эле буларды даярдоодо азыр айтылып атат, больницаларда орундар калбай калыптыр деген сөздөр бар. Анан медикаменттер жетиштүүбү, орундар жетиштүүбү, ушул боюнча кененирээк маалымат бериңизчи, сизде барбы? Коронавирус боюнча күнүгө 2 жолудан маалымат алып атам, эртең менен кечинде. Орундар бар, жетиштүү. А сизге бирөө айтып аткан болсо, орун жетишпей атат деп, ал калп. Кышка даярдык Кудайга шүгүр, даярбыз. Көмүр запастары бар. Апрель-майга чейин жете турган запастар бар, дагы келип атат. Коронавирус боюнча дары дармектерибиз 3 ай 4 айга чейин запастары бар, бүт бардыгы. Дагы башка коңшу өлкөлөрдөн, жана биз союздаш өлкөлөрдөн дагы келери күтүлүп атат. Медиктер канчалык деңгээлде даяр? Медиктердин саны аз болуп атат. Чындыгында медиктер аз. Баягы мурда чечилбей келген акчаларын чечип бердик. Анын баарын бюджеттен баягы бериле турган акчалардын баарын бердик. 300 миллион сомдун тегерегинде берилбей аткан экен мурда. Баягы медиктердин акчалары баягы 200 миңден, анан жанакы иштеген иштерин, кызматтары боюнча өкмөт убада берген акчалардын баарын чечип бердик. Азыр бир гана маселе турат, ошо медиктердин эмгек акысын кантип көтөрүп беребиз деген. Чтоб баягы кызыгыш үчүн, кайра жумушка көпчүлүгү келиш үчүн, эми көбү коркуп баягы кетип калды да көбү коронавирустан кийин. Анан азыр бизде планыбызда бар, ошо 40%ке чейин көтөрүп берсек деп. Бул бирок эмдиги жылы. Эмдиги жылкы бюджетибизге жараша ошо көтөрүп берсек болот экен. Эгер 40% көтөрсөк, ал дагы бир 2 миллиард, 2,5 миллиарддын тегерегинде бюджетке дополнительный акча болот да ошондо. Биз бул жагын карап атабыз. А так, Кудайга шүгүр, баары бар. Мир ТВ, андан кийин Нур телеканалы. Добрый день, Садыр Нуркожоевич, Жазгуль Каримова, телеканал «Мир». Накануне в ходе саммита ШОС вы публично обратились к главе России о желании провести телефонный разговор. Сегодня вы заявили о том, что переговорите с премьер-министром России. Скажите, пожалуйста, о чем будет разговор, какие вопросы будут подняты? И сегодня же в одном из информагентств появилась информация, что главы Узбекистана и Казахстана хотят нам помочь. Ну, о чем, да, это речь? Бүгүн Россиянын премьер-министри Мишустин, жолдош Мишустин менен болот. Сөз ал жерде айтыла турган маселелер бар, коомго айтылбай турган да маселелер бар. Ошол маселелер боюнча болмокчу сөздөр. Муну кийин угасыздар да. О 100 миллионах помощи будет речь или нет? Бул боюнча буга чейин да болгон. Бул мага жеткен маалыматтар боюнча бул маселе чечилген. Бул маселе боюнча сөз болбойт. Рахмат. Нур ТВ, андан кийин Кавари ТВ. Нур ТВ Каныбек Темиров, саламатсызбы? Садыр Нуркожоевич, мынакей Тоген тармагындагы көптөгөн ишканалар азыр токтоп калган да. Сиз азыр айтып атасыз жанданды депчи. Бирок мына ушул токтоп калганы бюджетке өтө ири чоң чыгымдарды алып келгени бул маалым. Анан жумушсуздар дагы отурат ошондо иштегендер. Ушундан улам ушул иштер, ишканаларды кайра жандандыруу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат жана коопсуздук маселеси кандай болуп атат? Анткени себеби айрым жерлерде кандайдыр бир топтун опузасы менен эле токтоп калгандар бар. Сиз азыр айттыңыз, түштүк жергесине барып келдим, алар иш жанданды деди, бирок эч бир жер иштеген эмес. Билбейсизби, билбейм. Бирок дагы бир маселе ушул Тоген секторундагы салыктын жүгүн көтөрүү маселеси коюлганда, эгерде ушул салыктын көтөрүлсө, инвесторлор мынакей коопсуздук болбой атат, булар келбей калуу коркунучу жокпу? Сиз ушуга кандайча ушу аракеттер көрүлүп жатат?
тоо кен тармагы боюнча мисалы сиз ошо ала бука чаткалды кендер боюнча айтып атасыздар да. 3 күндөн бери губернатор ошол жакта жүрөт, Жалал Абад боюнча өкмөттүн өкүлү да. Ошол жакта жүрөт, эл менен жолукту, баары ишке киргенге уже жанданып баштады. Бир момент бар, мен сиздин оюңузду билип турам. Бозумчак кени боюнча Кылыч Шанаев деген мырза бир 5-6 баланы 10 чакты баланы уюштуруп алып барып иштетпейсиңер деп ушундай бут тосуп атат экен. Ал баланы дагы мен мындай социалдык түйүндөрдөн жакшы тааныйм. Бүтүн Кыргызстандын активдүү мүчөсү. Ошондуктан мен ошол жигитке да кайрылып кетемин. Антип бут тосууңузду токтотуңуз. Ал бут тосууңуз жеке маган эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанга, ошол аймактын элдерине болот да. Өзлөрүнө өзлөрү кылган болот. Андан көрө ошол тоо кен тармактары жанданып иштеш керек. Андан кийин биз, мен айтып атам дагы 5-6 айдан кийин, жарым жыл жазга чейин барып туруп, анан отуруп алып туруп сүйлөшөбүз. Элдин кызыкчылыгы, ошо жергиликтүү элдин кызыкчылыгын дагы камтыш керек, кен байлыктар иштеген жерде. Мамлекеттин дагы кызыкчылыгын камтыш керек. Ошол эле мезгилде аларга дагы шарт түзүп беришибиз керек. Мына биз ошого чейин ошол Кылыч Шанаев мырзага айтат элем, бут тозбой, андан көрө тескерисинче жардам бергиле. Ошол жанданып токтоп калган тоо кен байлык немелери, баягы мекемелер иштеп кеткенге жардам бергиле деп айтат элем. Салык боюнча эмне кандай көз? Салык боюнча адистер менен кеңешип, жете өлчөп биргесели. Мен азыр айта албайм ал боюнча. Мен адис эмесмин. Рахмат. Говоритовы, андан кийин 7-чи канал. Саламатсызбы, Говоритова мультимедиалык агенттигинен Гүлназ Мединова. Финансы министрлиги тарабынан тышкы карызды төлөө үчүн элден каражат топтоо боюнча мыйзам долбоору даярдалгандыгы белгилүү болду. Албетте каалагандар каражат которсо болот, бирок ошол эле учурда буга каршылар дагы болуп жатат. Айтайын дегеним, мамлекеттин карызын элден чогултуунун өзү туурабы, сиздин пикириңиз кандай? Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген. Мыйзам эмес ал. Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер бугада силерде салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да. Эч кимди кыйнабайт. Бул жөн гана ошо элдин суранычы менен ачылды. Өткөндө жарыя болду, бирок баягы социалдык түйүндөрдө активдүү кетпей атат окшойт, мен көрбөй атам да. Муну биз сүйлөшөбүз. Бул ошондой максатта гана ачылды. Эч кимди кыйнабайт. Анан ошо жардам бергилериңер келгендер болсо, жиниңерди келтирбей эле койсоңор болот. Жардам берчилер бар да, эми элдин баары бирдей эмес да. Байлар бар, орто байлар бар, бизнесмендер бар, колунан келген мигранттар бар. Россия, Казакстан, Америка, Европада жүргөндөр. Мына ушулар үчүн гана ачылды. Ким өзүнүн баягы бити менен, өзүнүн немеси менен, каалоосу менен эгер жардам бере турган болсо. Биз муну ачпайт элек. Жөн гана ошол социалдык түйүндөрдө, анан мындай кайрылууларда ооз эки, кат түрүндө кайрылуулар бизге аябай көп келип түшүп атат да. Ошон үчүн анан ачып койдук. Мына каалагандар жардам берсе болот. 7-чи канал, андан кийин Вести кечи. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, 7-чи канал, Айжигит Мытраимов. Сиз бир ай мурда жарыялаган экономикалык мунапыска айрым саясатчылар, саясий серепчилер толук кандуу ишке ашпайт деген таризде пикирлерин айтышкан. Сиз өзүңүз ойлогондой жыйынтык берип жатабы? Рахмат. Кудай буюрса, мыйзам иштелип чыккан, ал азыр бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосунан өтүп атат. Эгерде жаңылышпасам бүгүн өтөт болуш керек, толук кандуу 3 окуудан өтүп, мага келсе кол коюп анан кетем. Бул боюнча экономикалык мунапыс боюнча мыйзам эртең бирси күндөн баштап күчүнө кирет. Анан мен ойлойм, бул ийгиликтүү ишке ашат. Ийгиликтүү ишке ашат деп ойлойм. Азыр пока мыйзам жок эле, мен аттарын атабай эле коеюн, жана бир айым суроо бердилер, ушу Райым Матраимов боюнча ошого кошумча кылып айтып коеюн. Бул Райым Матраимов төбөсү көрүнгөн гана адам болгон үчүн ушунчалык резонанс болуп атат. Төбөсү көрүнгөнү да бар, көрүнбөгөнү да бар башка саясатчылар дагы. Азыр кийин ушул айдынбы же кварталдын жыйынтыгы менен болобу, укук коргоо органдары жалпы элге коомчулукка отчетун берет. Ошондо көрөсүздөр да. Бул боюнча
өзлөрүнүн каалоосу менен келип баягы күнөөсүн билген адамдар өзлөрү мына деп бул боюнча баягы мамлекеттен уурдаганын кайтарып аткан учурлар бар азыр. Пожалуйста, Вести Кейджи. Здравствуйте, Садыр Нургоджоевич. Медина Купсалдаева, Вести Кейджи. У меня следующий вопрос. Если в ходе борьбы с коррупцией выявится причастность Сооронбая Жээнбекова, будет ли он лишен статуса экс-президента и привлечен к ответственности? Бул сурооңуз боюнча эгерде аны чындап эле оор кылмыштарга эгерде катыштыгы болсо, анда баардыгы мыйзам чегинде жооп берилет да. Мыйзам чегинде карайбыз. Азырынча андай эч кандай кылмышы жок. Назар Ньюс, андан кийин Факты Кейджи. Мага деле берип койсоң болот эле. Учун. Нургожоевич, ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы. Садыр Нургожоевич, мен Райымбек Матраев тууралуу суроо берейин деген, бирок сиз Райымбек Матраевден башка кишиге кылмыш козголобу деген суроого өзүңүз азыркы жооп берип койдуңуз. Менин сизге суроом бул өтө оор да, бирок кимдир бирөө үчүн мен үчүн аябай оор. Садыр Нургожоевич, саясаттын баары кара жерге кирсин, бирок акыркы учурда Кыргызстанда кырдаал аябай оор. Аны ак көз кара көздүн баары эле түшүнүп турса керек. Россия Федерациясынын президенти Путиндин көз карашынан карасак Кыргызда силер аман эле болуга дегендей таризде калтырып атат. Албетте мамлекеттин акыркы 10 жылдагы урашына сиздин такыр тиешиңиз жок. Бирок бул суроону берүү мен үчүн өтө оор. Бирок бул суроону беришим керек сизге. Сиздин оюңузча Кыргызстандын келечеги барбы? Бар. Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Кыргызстандын келечеги бар. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Факты Кейджи, андан кийин сон буюнча сизге. Факты Кейджи, Тилек Рысполов. Мен бере турган суроом, Кыргызстан акыркы жылдары экономикалык кризиске кептелди. Ушу экономикадан чыгыш үчүн көмүскө экономиканы чыгаруу боюнча кандай иштери жүрүүдө? Ошол көмүскөгө кетишине себепчи болгон салык кызматында жана бажы кызматында кандай реформа жүргүзөм деген ойроңуз бар? Көмүскө экономиканы биз ачыкка чыгарганга баардык күчүбүздү жумшап атабыз. Баардык министрликтерге баягы онлайн закуп боюнча 3 айдын ичинде киргизгиле деген тапшырманы бергем. Бүгүнкү күнгө чейин болгону жана фонд госком имуществого гана киргизиптир. Калгандары ошол коррупциялык элементтер өзлөрүнүн баягы пайдасына түшүп аткандыгына байланыштуу киргизбей келатыптыр. Азыр дагы 2 айлык мөөнөтү калды. Муну Кудай буйрса киргизип бүтөбүз. Андан сырткары салык кызматтары боюнча фискализацияга киргизгиле деп, фискализация жүргүзөбүз деп кечээ күнү мына кечээ ушул убакта мен тапшырма берип келгем. Бул боюнча кечээ күнү иш башталды. Бул деген сөз ошо көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, мурда бир 10% гана көргөзүп жүргөн болсо, эгерде ушул системаны киргизсек 100%га чейин жетебиз, көргөзөбүз. Буга кичине убакыт керек болот экен. Мунун баарын бир күндө же болбосо бир айда эле жасап бүтө албайт экенсиң да. Буга убакыттар керек экен. 2 ай, 3 ай деген убакыттар. Кудай буйрса көмүскө экономиканы бардыгын ачыкка чыгарганга күч аракетибизди жумшайбыз. Толук. Соңду Кадырова, андан кийин 5-канал. Арбаңыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Сиз өмүр бою калыстыкты, адилдикти чын ниетиңиз менен издеп келгендигиңиз үчүн жараткан сиз тарапта болду. Жаратканым колдосун. Сизди жаратканым колдоп, элдин башына ишеничтүү жетекчи болуп бересиз деп мен ишенем. Биздин өлкөдө сиз келгенден кийин иллюстрация маселеси көп каралып атат. Иллюстрация маселеси эң биринчи Кыргыздын идеологиясы кайнап турган массалык маалымат каражаттарынан башталыш керек. Башкача айтканда, КТР телеканалынан. КТР телеканалы билем сиз нааразы болуп, ушул жактан көп чыкпай калган видеолоруңуз бар. Бул жерге сиз чыгууга зар болуп жүргөн күндөр болгон. Мына ошол учурда иштеген журналисттер орун алып 20 жылдап, 30 жылдап ушул жер атасынан калгандай болуп басып алгандар бар. Мына ошол тазалануу эң биринчи КТР каналынан башталышы керек деп ойлойм. Биз азыркы моментте дагы ошолор өзүбүздүн арабыздан бийликке өзүбүздүн арабыздан алып келишибиз керек деген адамдар чуркап жүрөт. Мен ага каршымын. Сырттан телекомпаниянын ишин жакшы билген,
менеджер, кайраттуу, реформатор адам келиши керек. Мен сизден ушуну суранар элем, ушуну контролдоп коюшуңузду сизден көптөн көп суранам. Рахмат. Андан сырткары мен сизге могу китепти алып келдим. Бул китеп сиздин кыйналып, кысталып жүргөн кездеги өтө баалуу китеп деп ойлойм. Буга мындан кийин көп китептер чыгышы мүмкүн. Мындан кийин көптөгөн ырлар жазылышы мүмкүн сизге. Бирок ушул китептин ичиндеги ой тилектер ишке ашып кеткендигине өтө кубанычтуумун. Мунун ичинде менин дагы сизге арнаган ырым бар. Ошол ырды кайра окуудан мен тажабаймын. Сизге ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, ар дайым элдин башында элге ата болуп жүрө бериңиз. Сизди кыргыз эли бел тутат. Рахмат. Рахмат, урматтуу журналисттер. Иллюстрация деселе, биз дайыма бир нерсени түшүнөбүз да. Камаш керек, куугунтукташ керек, антиш керек, минтиш керек депчи. Камоо жолу менен биз иллюстрация кыла албайбыз да. Аны менен маселе чечилбейт. Биз ошон үчүн конституциялык реформаларга барып атабыз. Башкаруу системасын өзгөртөлү деп атабыз. Бир эле КТРда эмес, бардык мамлекеттик структураларда өзгөрүүлөргө баралы деп атабыз. Мына Кудай буйрса, жаңы конституция кабыл алынса, жаңы өкмөт түзүлсө, жаңы структуралар түзүлсө, министрликтер, андан сырткары ушу мына сиздердин КТРда дагы ошондо баягы иллюстрация кылып, бардыгын жаңылаганга сиздерде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кандай жол менен? Мисалы, КТРКда мында 30 жылдан бери 1000 тегерегинде адам иштеп келатасыздар, КТРКда. Бирок ошол эле мезгилде мына акыркы 15 жыл дебейин, бир 10 жылдан бери КТРКны көп киши көрбөй калган да. Мамлекеттер баягы мындай сыртынан карап коет да көрбөйт. 1000 адам иштеген КТРК. Бюджеттен миллиарддаган сомдорду колдоносуздар, аласыздар, коротосуздар. Ошол эле мезгилде мисалы НТС каналын алалы. 30-40 адам иштейт. 5-чи каналды алалы. Жаңы телевидениялар пайда болгон Next TV, New TV деген, Регион 7-чи канал деген мисалы. Ошолордо 40-50 эле адам иштейт, бирок КТРК берген каналдарда эле программаларды берет да, передачаларды. Элдин көпчүлүгү бөлүгү ошолорду көрөт да. Ана мындай салыштырып көрсөңүздөр да, 1000 адам иштеген, миллиарддаган акча колдонгон КТР менен баягы жеке телеканалдардын кимисин көбүрөөк эл көрөт, анан эффективдүүлүгү кандай болуп атат. Шуну салыштырып көрүп эле анан жыйынтыкты чыгара берсеңиздер болот. Ошондуктан ушул реформалар башталганда сиздер дагы өзүңүздөр мына калыс адамдардан башыңыздарга коюп, мына аксакалдарыбыз отурат, өмүр бою ушу журналистикада келаткан, телевидение тармагында, радио тармагында келаткан аксакалдарыбыз отурат. Ушулардан, жаштардан мындай прогрессивдүү идеясы бар жаштардан аралаштырып комиссия түзүп, анан ушул кыскартууларга барсаңыздар да. Кыскартууларга барып, анан кийин кайрадан ошол КТРКнын башчысынан баштап тегил пол жугуучуна чейин конкурсный комиссия түзүп алып туруп ошо менен тазалап алсаңыздар, мына ошондо иллюстрация кылдык деп айтсак болот да. Тынчтык жолу менен, бир мындай бирөөнү куугунтуктап, камоо жолу менен эмес. Мен дагы бир жолу айтайын. Камоо жолу менен биз көп нерсени чече албайбыз. Экинчи микрофон 5-чи канал. Раз. Максат Леспеков, 5-чи канал. Кыскартууну ошол азыр мен адамдар жөнүндө кеп кылган жокмун, структурасы жөнүндө айтып атам. Бирин-бири кайталаган бөлүмдөр көп. Бирин-бири кайталаган управлениялар көп, башкаруу немелери көп. Ушулардын бардыгын компоновать этип, бириктирип, ушул жолун айтып атам. Ал эми керектүү адам, кереги жок адам дегенди сиздер ошол башында түзгөн комиссия өзү чечиш керек да. Ал керектүүбү, кереги жокпу, бири-бириңерге жагабы же жакпайбы, кыйын адис болсо, башы иштеген болсо, идеясы күчтүү болсо, анан ошол менеджер болсо, андайларды баягы четтетпей баягы неме кылыш керек да, калтырыш керек да. Анан аны коллектив жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бул жагына карабаш керек. Анткени мамлекеттин иши бул. Мамлекетчилдик менен караш керек да. А эгерде жеке компанияң болсо анда боло берет эле. Бирок ошондой бардыгы ошол карысынан жашына чейин
ушу мамлекетчилдик деңгээлде ойлонуп анан ошону караш керек да. Экинчи микрофон 5 канал. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Атым Максат Леспеков. Айтсаңыз, өлкөдөгү чыныгы экономикалык абал азыр кандай? Мындан ары бюджеттик кызматкерлерге айлык акылары убагында берилеби? Жана азыр казынада каражат жок деген да сөздөр болууда. Эгер ошол сөз чын болсо, кайсыл булактардан каражат аласыздар? Жана дагы бир суроо, эмне себептен галстук такпайсыз? Өлкөдө экономикалык абал өтө жакшы деп да айта албайм, өтө жаман деп да айта албайм, орточо. Орточо жылдын аягына чейин баягы защищенный статьяларды беребиз. Эч кандай мындай эме болбойт. Ноябрь, декабрь жылдын аягына 31-ине чейин баарын жаап атабыз буюрса. Анан кийинки жылдыкын азырынча прогнозубузду кыла элекпиз. Отуруп аны жасайбыз жаңы жылдан кийин. Буюрса биз абалдан чыгабыз деп эле ойлоп атам. Ал эми мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү бул азыр бизге эрте. Анткени анын үчүн биз бюджетибизди 2 эселеп, 3 эселеп көтөрүшүбүз керек. Алардын зарплатасын көтөрүш үчүн, эмгек акысын көтөрүш үчүн. Буга 1 ай, 2 айлык, 3 айлык убакыт жетпейт. Буга жылдар керек. 1 жыл, 2 жыл убакыт керек болот. Мына могу көмүскө экономикадан чыксак, биз чыгарсак баягы, анан бюджетибиз көтөрүлөт. Коррупцияны жок кылсак, бюджетибиз көтөрүлөт. Ошондон кийин гана көтөрөбүз деп айта алабыз. Азырынча аны айта албайбыз. Анан галстукту мен жөн эле таккым келбейт, мындай муунта берет да баягы, муун мындай улам тартып баягы неме кылган үчүн, ошон үчүн эле такпайм мен, башка бир эч причинасы жок анын. Кечээ тактым го мынакей. Шосто тагып отурдум, коем бардык өлкөлөр менен баарлашабыз анан тагып отурайын деп. Биринчи микрофон Марал радиосу. Саламатсызбы, Марал радиосунун кабарчысы Бахар Хакимова. Сизди израилдик лоббист компания менен $1 миллион келишим түздү деген маалыматтар тарады, чет элдик басмалар жазышты, өкмөт болсо муну расмий четке какты. Эгер андай болсо, аларга чара көрүлөбү? Анан бул иште эмне себептен сиздин атыңыз аталды? Жөнөкөй дагы бир суроо, акыркы жолу качан, кайсы китепти окудуңуз? $1 миллион боюнча бул мен жана айтып өтпөдүмбү? Bir айдын ичинде, акыркы bir айдын ичинде 100дөн ашык инвесторлор келди деп. Анын ичинде ошол ири инвесторлор да бар, орточосу да бар, анан баягы майда чөйдөлөр да бар деп. Ошолордун арасында мага алып кирген экен. Мен ошо эсимде жок, кийин тактасам бир улгайган аксакал алып келиптир. Жөн гана сөз болгон. Мен баягы эле жалпыга айтып аткан, азыр айтып аткан сөзүмдү деле айткам. Биздин эшик инвесторлор үчүн ачык. Эгерде эки мамлекеттин ортосунда тең бирдей кызыкчылык болсо, анда биз иштешүүгө даярбыз деп. Анан баары эле ошентип макул деп эле кетип атышат. Сунушуңарды алып келгиле деп атам мен. Сунушуңарды алып келгиле, көрөлүк. Эгерде баягы бирдей кызыкчылык болсо, анда биздин элге, мамлекетке зыяны тийбеген кызыкчылык болсо, келгиле алып келгиле деп атам. Ошолордун эле бирөө экен. Анан бул баягы ошону алып келген биздин жаран экен, Кыргызстан жаран. Ал болсо жана агентство по привлечению инвестиций деген бар. Ошолорго кайрылыптыр. Кайрылып бизге МИДке кагаз жазып бериңиз, ушул инвесторлорубуз кийинки келгенде Кыргызстанга тоскоолдуксуз келсин деген суроо менен кайрылган экен. Ал жаңы иштеп аткан бала, ал билбей эле баягы кол коюп ийиптир дагы МИДке ошондой кат жөнөтүптүр. Бул эми баягы майда чүйдө гана кемчилик. Анан ушул майда нерседен чоң нерсе чыгарып туруп баягы кара пиар менен неме кылайын дегендер ошондой эле баягы жүргүзбөй ишти да. Ушундай болду. Келишим түзүлүптүр деп. Эч кандай өкмөт менен алардын ортосунда келишим түзүлгөн жок. Эгерде инвесторлор менен келишим түзүлгөн болсо, мейли кайсы өлкөдөн болбосун, ким болбосун, биз ачык айкын түзөбүз. Ачык айкын түзөбүз. Мурдакыдай жеке ишкерлер бар ортого кирүү мындай коррупциялык моменттер болбойт. Только инвестор менен мамлекеттин ортосунда гана келишимдер болот. Урматтуу кесиптештер, бир гана суроо берсеңиздер убакыт тарып атат. Экинчи суроого келгенде микрофон өчүрүлөт. Китеп боюнча акыркы жолу эмне үчүн бай өлкөлөр абдан бай болуп кетет дагы, кедей өлкөлөр эмне үчүн абдан кедей деген китепти окудум да. Ошону окуп чыктым. Экинчи микрофон келкел журналы, андан кийин Спутник. Сиз азыр эле өз сөзүңүздө мен ушул адрессиздиктерди жөн термин сезимде айтып өтпөдүңүзбү? Биздин Кыргызстанда негизинен мындай адрессиздикти менен отурган камакта адамдар көп, муну баарыбызга да белгилүү.
ошондой жакын эле ошол адамдарга бир үмүт берилди да, ырайым берүү тууралуу жаңы президент милдетин аткаруучу тарабынан ырайым берүү тууралуу кандайдыр бир эмелер болот депчи, иш чаралар болот деп. Бирок кайра эле ошол эле учурда кайра эле бул ырайым берүүгө президенттин милдетин аткаруучунун укугу жок деп айтып чыгышты да. Анан биздин редакцияга миңдеген энелерден, алардын бирден бир үмүтү балдары да. Ал бала кандай болбосун алар үчүн эң жакшы адам. Ошолордон каттар келип, биз жөн эле үмүттөндүкпү, бул жөн эле алыксытуубу, эч кандай ырайым берүү болбойбу, бул кишинин укугу жокпу, биз улубузга абдан ушул адилеттикти жон термен сезген адам катары ишендик эле, бул кандай болот деген суроолор келип түштү да. Мен ошолордун энелердин атынан ошол эне катары ошолордун абалын сезип, ошол суроону бергенге атайын келдим эле. Рахмат. Рахмат. Ооба адилетсиздикти мен жон терим менен көрдүм, сездим. Аны өзүңүздөр деле билесиздер. Мына мен биринчи камалган кезде баягы 2012-жыл болчу. Анан жана эжем жөнүндө сөз болуп кетти, ошол эсиме түшүп айта кетейин дедим. 6 айбы 7 ай жаткандан кийин го дейм. Бай соодалашуулар болуп атты да, билесиздер да, камап алып соодалашат, бийлик ушундай кылат. Анан мен такыр болбой койгондон кийин, баягы позицияман кайтпай койгондон кийин бир тууган эжемди, жана чет өлкөдө жүрөт деп аткан эжемди алып барып туруп СИЗО 1ге камап койду. Анын эч кандай күнөөсү жок, колу да жок кагазда. Алып барып камап койду дагы, бир жумадан кийин мага келди СИЗОго. Бийлик кишилерин жиберди. Болду, эми позициясынан кайтсын, биз эртең чыгаралы, мына бир тууган эжең да чыгат, барып сүйлөш бийлик менен түн ичинде жолуктуруп мындай шарт түзүп берели, жолугуп сүйлөш дегенде мен болбой койдум. Ошентип эжем 21 күн жатты СИЗО 1де, 2013-жылдын жаз айы болуш керек эле. 21 күндөн кийин кайра ошол эле камаган эле сот кайра өзү чыгарып койду. 21 күндөн кийин мына ушундай окуялар өткөн да. Мен ошонун бардыгын жон терим менен сезген үчүн бүгүн эч кимди куугунтуктабагыла деп дайыма мен ошону буйрук берип атам. Өзүм көзөмөлгө алып атам. Бир дагы журналист болобу же башка болобу куугунтук албагыла деп. Ырайым берүү боюнча бул президенттин милдетин аткаруучунун толук укугу бар. Президенттин милдетин аткаруучу деп айтып турган эле сөз жетиштүү го деп ойлойм. Кудай буюрса ырайым беребиз. Анткени мен уже түрмөдө отурганда ушу 3 жыл аралыгында жөнөкөй эл менен, карапайым элдин балдары менен отурдум. 100га жакын баланын ошол жактан чыгып кетишине жардам бердим. Адилетсиз, подставить этип камап коет деп коебузго, ошондой болгон, мыйзамсыз отурган, анан кийин ушундай майда чүйдө эле бирдеке менен отурган, далай тагдыры талкаланып калган жаш балдарга мен жардам бердим. Ошол отурган кездерде. Мен кандай жардам? Мисалы, кат сабаты жок, көпчүлүгүнүн кат сабаты жок болот да, тамга тааныбагандар болот. Ошолорго арызын жазып берип аттым. Омбудсменге арыз жазып берип аттым. Жогорку кеңешке, президентке ырайым жазуу боюнча, берүү боюнча жазып берип, жардам берип, ошо жүздөгөн ашык баланы чыгып кетишине мен себепчи болдум. Эми ал жерде 150 бала эмес, 1000 деген балдар отурат. Мен мисалы төбөсү көрүнгөн адам катары ошо мыйзамсыз камалды, адилетсиз камалды деп баягы коомчулукка дайыма коомчулуктун чордонунда болуп турду. А мен оксогон 1000 деген адамдар отурат ал жерде. Ушу бир 5000 адам түрмөдө отурса, ошонун бир 2000 адамынын ичинде баягы адилетсиз отургандар бар да. Алар жалаң карапайым калктын балдары. Бир чиновник же болбосо бир чиновниктин баласы жок. Кантип отурат ал? Мисалы, мурда баягы биздин союздан бери калган адат бар да, ушул ички иштер кызматкерлери тарабынан, мисалы оперлердин тарабынан, мисалы бир роудуда 5 опер болсо, опер кызматкери болсо, 3 кылмышкерлерди кармап келе баштайт, баягы неме болот, баягы результат көрсөтөт, а 2 кармап келе албайт. Анан баягы башчысы отуруп, бул үчөөнөн эмне айырмаң бар деген отчет алат да, талап коет да. Силер булар монча кылмышкер кармап атат, силер кармабай атасыңар деп. Анан бир көккө чыгып эмне кылат? Кылмышкер жок болсо бирөөнүн чөнтөгүнө бир анашаны таштай коет, же болбосо бирдеке таштай коет, бир ок салып коет, же пистолет салып коет, мына моуну мойнуңа ал деп туруп, ошону менен сотко алып келип, соттоп түрмөгө айдап ийген учурлар өтө көп кездешет. Мына бүгүн дагы бар да ошондойлор. Мына ушундай адамдар өтө көп, толтура. Анан мен азыр ошону талап кылып атам. Андай результат дегенди таштагыла. Мындай далил менен гана иштегиле, далил жок болсо антип талап кылып, сен результат бербей атасың, сен иштебей атасың деген талапты койбогула. Ал баары бир ошол кызматкер болуп иштеп аткандан кийин эл арасында профилактика жүргүзүп атат, сүйлөшүп атат, башка иш менен иштеп атат, ошон үчүн зарплата алат мамлекеттен.
Ал эми камакта жаткандарды бүгүн эртең кагаздары даяр болсо ырайым берип чыгарабыз. Бул жерде баягы адилетсиз жаткандар жөнүндө кеп болуп атат. Анан майда чүйдө кылмышкерлер да бар анын арасында, аларды да чыгарабыз. Анткени биз ошо миңдеген адамдарды түрмөгө камап алып, биз миллиарддаган сомдорду жумшап чыгым болуп атабыз. Бизге мамлекетибизге эки жагынан зыян келип атат. Биринчи, элдин акчасын коротуп аларды багып атабыз. Экинчи, аларды үй бүлө, бала чака, эн ата, бир туугандарынан ажыратып коюп, түрмөдө кармап жатабыз. Мына ушул себептерден гана биз болушунча баягы ревизия кылып, баягы 2000ге жакын адам неме жазган экен, баягы ырайым берүү боюнча. Анын арасынан ошол азыр ырайым берүү комиссиясы карап атат, жаза аткаруу мекемелери карап атат. Ошолорду маган списогун алып келсе, ырайымды беребиз. Бул жерде мен ачык эле айтып коеюн, дароо эле азыр эле айтып коеюн. Киши өлтүргөн, жанагындай оор кылмыш жасаган, дайыма кылмыш жасаган, анан кылмыш чөйрөсүнүн мүчөлөрү бул жерде жок. Аялдар бар бул жерде, кичинекей балдары менен түрмөдө жаткан, боюнда бар аялдар, 3 жашка чейинки аялдарын багып аткан, 3 жашка чейинки балдарын багып жаткан аялдар бар. Анан сыртта баягы детдомдого кетирген, ошол түрмөдө жатканда 3 жаштан кийин балдарын детдомго айдап ийет, же болбосо туугандар алып кетет. 3 жашка чейин ошол жерде түрмөнүн ичинде багат аялдар. Мына ошолорду чыгарып атабыз. Мына ушундай кыйналган адамдарды чыгарып атабыз. Үй бүлөсүнө барып жанын баксын. Эки пайдасы бар. Биринчи, мамлекеттин акчасын экономдойбуз. Экинчи, аларга ырайым кылып, бир туугандарына, үй бүлө, бала чакасына барып кошуп атабыз. Биринчи микрофон Спутник Тайдасын Шайыста. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Спутник Кыргызстан агенттиги Илеман Карымшаков. Мен сизге ушу региондордогу жолугушууңуз тууралуу суроо бергим келди. Ошол учурда 100 000 сомго чейин кредит алган үй бүлөлөргө өкмөт жардам бере турганын айттыңыз. Эгер аны эсептей турган болсо, 1 миллиард 200 миллион сом керек экен аны ишке ашырууга. Бюджеттин тартыштыгы 35 миллиард сом болуп жатканда, ал каражатты кайдан табасыздар? Анан ошол жолугушууга барганда, түштүк регионуна барганда 2000 5000 адам баткан стадиондо эл жолугуп жаттыңыз. Эмнеге мамлекеттин башында өзүңүз тургандан кийин карантиндик чектөөлөрдү эске албай жатасыз? Буну бир жагынан шайлоо алдында мамлекеттин эсебинен агит кампаниясын жүргүзүп алды деп атап жатышат. Буга кандай комментарий бересиз? Ушундан кийин таза шайлоо өткөрүүгө ишенсе болобу? Эми жолугушуулар боюнча жана дагы айтып өттүм, азыр дагы кайталап коеюн. Биз тигил айтып атат, бул айтып атат, бул журналист минтип жазып атат, же тиги сайт ушинтип жазат деп алардан коркпошубуз керек. Биз иштин көзүн көрүп тургандан кийин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тынчтыгы үчүн иш алып барышыбыз керек да. Биз ал тигил немелерден коркпостон ошондой алып барышыбыз керек. Мен жана дагы айтып өттүм, эгерде биз 2010-жылдагыдай көзөмөлдөн чыгарып ийсек, биз алдын ала баягы профилактика иштерин жүргүзбөсөк, анда деген улуттар аралык жаңжал чыгып кетсе, сиз айтып аткан баягы COVID-19 биякта эле калып калат да. Мына ошол максатта бардык. 2010-жылы билесиздер да, көзөмөлдөн чыгарып ийген да. Эч ким барган эмес. Ош жердеки улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кызматкерлери кат жөнөтүп турган. Мына эртең болуп кеткен атат, бүрсүгүнү болуп кеткен атат дегенде, эч кимиси тымпыйып жатып алган, үйлөрүндө уктап жаткан. Мен антип жаткым келген жок. Барып көзмө көз жолугушуп, ошолорду басып келдик. Макулдашып келдик. Андайга барбагыла. Бул эки элге Кыргызстандын ичине жакшылык алып келбейт. Бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн чыдагыла деп, ошолордун башчылары менен, диаспоралар менен жолугушуп келдик. Көзмө көз. Ал эми кредит боюнча 100 000 сомго чейин алынган кредиттер бул абдан көп экен. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, 100 000ге чейин кандай адамдар кредит алат? Турмушу начар, баягы ылдыйкы слойдо жашаган жарандарыбыз алат. Биз ошолорго караштырып туруп, бюджеттин эсебинен эмес, бул бюджетке кирбеген акча. Бюджетте пландалбаган акча башка источниктерден таптык, таап туруп 1 миллиард 200 миллион сом жумшадык. 100 000 сом алган, 100 000 сомго чейин алган кредит алган жарандарыбыздын 3 айлык проценттерин жаап берели дедик. Анткени булар өзүңүздөр билесиздер, 1 жылдан бери эле, 2 жылдан бери эле суранып келатпайбы? Даже андан дагы ар жактан бери суранып келатат.
Андан сырткары могул март айынан баштап пандемия башталганда ишсиз туруп калышты көбү, базарлар жабылды, көп бизнестер токтоду. Ошондон бери абдан кыйналып келаткан слой да биздин жарандар. Ошолордун кайрылуусу источник биз таптык. Муну кийин отчет бергенде айтабыз, жылдын аягында. Дагы бир жолу кайталайм, бюджеттин акчасы эмес, бюджетке кирбеген акчадан источниктерден таптык. Любой нерсени чечилбеген маселе жок, бардыгын чечсе болот. Только иштеш гана керек да. Анан булар көп баягы кайрылуулар көп келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз ушул ишти жасадык да. Мен өзүм билип эле же болбосо бир популисттик кадамга барып жасаган маселе болгон жок. Пикеттер болуп атат, мына топ болуп 40-50дөн 30-40-50 адамга чейин келип мага кирип атты акыркы бир айда. Мына мондай кыйналып атабыз, үйүбүздү залогко койгонбуз, же болбосо машинебизди залогко койгонбуз, алып атат деп кайрылып эле жүрүшпөйбү? Бир топ жылдан бери кыйналып жүрүшпөйбү? Мына ошондон кийин анан биргелешип туруп каржы министри менен, экономика министри менен жана башка бардык өкмөттүн мүчөлөрү менен, тиешелүү өкмөттүн мүчөлөрү менен ушундай чечимге бардык. Экинчи микрофон Суперинфо Гезити Шайыста, андан кийин клуб КЖ. Саламатсыңарбы? Супер ТВ, Шайыста Шатманова, Садыр Нуркожоевич, сизге мындай суроо бар. Эгемендүү Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында ажоолор ажыдарга айланып кетет деген бир мындай кызыктуу хикая жүрөт биздин коомчулукта. Анан ошо ажыдарга айланып кетүүнүн негизги көрсөткүчү катары, негизги десем ошо көрсөткүчтөрдүн бири катары да азаттыкты ажоолор айтып баштайт, туура эмес маалымат таратып баштады депчи. Сиздин өлкө башчылыгына келгениңизге бир ай убакыт болду. Сиз дагы ошол салтты кыйгап өткөн жоксуз. Анан чочулоо жокпу сизде? Мындай ажыдарга айланып баратам или айланып кетейм деген иммунитет барбы ошого? Ажыдарга айланбайбыз. Буга мен өзүм ишенем. Ажыдарга айланбайбыз. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Өткөндөрдүн катасын кайталабайбыз. Ошондуктан мен буга кепилдик бере алам сиздерге. Ал эми азаттык боюнча болсо, мен азаттыкты ушу акыркы 8 жылдан бери бардык баягы чыгармаларын, бар чыгарылыштарын тынбай угуп келгенмин. Түрмөдө жатканда дагы ошол эртең мененки 1-чи, 2-чи, 3-чү чыгарылышын, кечкисин тынбай укчу элем да. Акыркы бир ай ошо укканга убакытым жетпей калды эле. Анан өткөндө бир жума, 2 жума мурун азаттык ушинтип жамандап атат дегенден анан отуруп алып уктум. Атайы убакыт бөлүп алып уктум. Чындап эле баягы менин сөзүмдү, сүйлөгөн сөзүмдү, менин оюм башкача мындай толук жеткире албай калган оюмду бурмалап берип аткандагы моменттер бар экен. Ошон үчүн мен азаттыктан суранат элем. Андай кылбаңыздар. Эгерде мындай бир толук менин оюмду бергиңиздер келсе, мен дайыма ачыкмын. Телефондон болсо дагы сиздерге мына менде эшигим дайыма ачык. Дайыма суроолоруңуздарга жооп берем. Түшүнбөй аткан маселелер болсо, менин өзүм жеке оюмду түшүндүрүп бергенге менин эшигим дайыма ачык сиздерге. Пожалуйста, первый микрофон, клуб КЖ. Андан кийин Туркел. Здравствуйте. Айдай Тукоева, клуб КЖ. По действующей Конституции инициировать поправки в главный закон страны могут только парламент и избиратели. Можете, пожалуйста, сказать, как сейчас вы пытаетесь реформировать ее? Конституцияны долбоорун парламентке беребиз. Парламент талкуулайт. Эл дагы өкмөттүк эмес уюмдар, журналисттер бардыгыңыздар катышсаңыздар болот. Парламенттин кароосу жүрүп жатканда биз толук Кыргызстан боюнча толук түз эфирден чагылдырып турганга биз ошондой немен түзүп беребиз, условияны. Экинчи микрофон Туркел. Здравствуйте, международная пресса Туркель, медиа. Скажите, пожалуйста, как вы видите в будущем внешней политики Кыргызстана, дипломатические отношения с другими странами мира и, естественно, с Азербайджаном и с Турцией? И Туркениши, как вы будете с ним работать в дальнейшем?
бизде эл аралык саясатты бүгүнкү жүрүп аткан саясатыбызды бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келген саясатыбызды мындан ары дагы улантабыз. Мындан дагы бийик деңгээлге алып чыкканга аракет кылабыз. Ал эми Азербайжан, Түрк элдери менен биз бүгүнкүдөн дагы жакшы мамилени курганга аракет кылабыз. Анткени биз бир тууган түрк тилдүү элдербиз. Биринчи микрофон репортер, андан кийин Фабула пресс даярдансын. Репортер маалымат агенттигинен Наргиза Өмүрбекова. Менин суроом мындай. Өмүрбек Бабановдун дагы президенттикке талапкерлигин кое тургандыгын көптөр күтүп жаткан болчу. Анан бирок Бабанов сиз менен сүйлөшүүдөн кийин сиздин талапкерлигиңизди колдой турганын билдирди. Эгерде сиз президенттик шайлоодон утуп калсаңыз, Бабановду кайсы кызматка аласыз? Эми бир эле жалгыз эле Бабанов эмес, дагы бир топ саясатчылар келди, кол сунуп, мен ким болбосун, мейли кайдан келбесин, жардам берели, бирге ынтымакташалы деп келген саясатчылар болсо эшигим ачык. Бардык эле саясатчылар келип атат, депутаттар келип атат, бардыгы менен жолугуп атам. Менин аракетим Кыргызстанда мисалы сен Акаевчисиң, сен Бакиевчисиң, сен Атамбаевчи же Жээнбековчисиң деп бөлбөстөн бардыгын бир колго, бир муштумга топтогонго болгон күч аракетимди жумшап атам. Бул боюнча мен акыркы жасап аткан иштеримден деле өзүңүздөр көрүп, сезип турсаңыздар керек. Биз ушул бардыгыбыз качан гана ынтымак болуп бир муштум болгонубузда Кыргызстан мамлекети алдыга жылат. Эл дагы ошо ынтымакка келет. Мына мен ошого ынтымакка чакырып атам бардыгын тең. Бир эле Бабанов эмес, эми мен ошо эртең бир күндөрдөн ошо бир түз эфирден кайрылам го кыргыз элине. Ошондо атайын, аттарын атайын, ыраазычылыгымды билдиремин. Ошондой болду. Анан эми кайсы кызматка алуу жөнүндө вообще сүйлөшкөн жок. Сүйлөшкүлөгөн жок, сөздөр болгон жок андай. Мен бир дагы саясатчы менен сени бул кызматка алайын, сени тиги кызматка алайын деп соодалашканым жок. Мен дайыма айтып келатам, келгиле соодалашууну токтотолу. Таштайлы, мындан ары соодалашуу болбосун дагы, бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болсо, ошого коелу. Мына ошо тартып кете ала турган болсо деп. Анткени мен уже акыркы 15 жылда баарын баягы соодалашуунун баарын көрүп келдим. Мен өзүм жон терим менен сездим. Биринчи келгенде 2005 жылы бир мандаттуу округтан шайланып келгем. Анда мындай соодалашуулар болчу эмес. Кийин 2010 жылы партия менен келгенде баягы 5 партия келдик. Экөөнү оппозицияга таштап, үчөөбүз коалиция түздүк. Коалиция түзүп алып туруп, анан кийин мамлекетти 3кө бөлүп алдык. Прям жаздык, кадимкидей эле жазып, мына баланча министрлик, түкүнчө министрликтер сага, баланча губернатор область саган, могу комитет мага, агентство мага деп туруп, айыл өкмөттөргө чейин бөлүп алдык. Анан ар бир фракция өзүбүз ошолорго кадрларды кое баштадык. Мына ошондон башталды. Баягы адистиги туура келбеген кадрлар деле мына иштеп кетет ушул жерге деп биз ошо 2010 жылдан бери карай бүгүнкү күнгө чейин мына ушинтип келатабыз. Ошон үчүн анан бул жакшылыкка алып келген жок. Муну эл дагы сиздер да көрүп отурасыздар мына. Бул эффективдүүлүгүн мамлекетти баягы түз жолго салып кете турган, өнүктүрүп кете турган жагына алып барган жок да. Тескерисинче мына бүгүнкү күндө уже 3-чү революцияга түрткү болду. Ошондуктан биз конституциялык реформа жүргүзүп, ошондой бир баягы мамлекеттик кызматтардын баарын бөлүп алып, анан тууган урук, таяке жыйын, карын бөлө, куда себептү койгонду токтотолу дедик. Мамлекетке мамлекетчилдик подход менен кылалы деп ушундай өзгөрүүлөргө барып атабыз бүгүн. Урматтуу кесиптештер, Садыр Кожоевич өзүнүн кириш сөзүндө белгилеп кеткендей, өтө маанилүү маселе боюнча бизден сурандык өтүп кетти. Ошон үчүн убакыттын чектелүү экендигин эске алуу менен акыркы 3 суроо Фабула пресс, процесс жана биринчи радио. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Фабула пресс, Темирбек уулу Алмаз. Мен сизге суроом бул коррупцияга байланыштуу. Сиз келгенден бери ушу коррупцияга каршы күрөшүш катуу болоорун билдирип келесиз. Мына 2018 жылдан бери Кыргыз темир жол ишканасы менен Меридиан логистик сервис компаниясы тарабынан мамлекетке 6 миллион 292 миң сом зыян келтирилиптир. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул зыян өндүрүлбөй келет да. Ушул боюнча кабарыңыз барбы? Болбосо эгер
ушуга көңүлгө алып мамлекетке өндүрүү жагын карайсызбы, зыян келтирилген жоопкерчилик каралабы, ушуга жооп бересизби? Кабарым жок экен, бирок мен жазып алдым, муну азыр тапшырма берейин, баргандан кийин анан текшертип туруп, массалык маалыматтар каражаттары аркылуу сиздерге жообун берип коеюн. Ну, коррупцияга кимдин гана тиешеси болбосун, мейли Кыргыз темир болобу, жөнөкөй жаран болобу, чиновник болобу, коррупцияга тиешеси барлардын бардыгы жазасын алат. Эгерде төлөбөй жүргөн акчалар болсо, сөзсүз түрдө төлөйт. Процесс кийчи. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, процесс кийчи болот. Жапар, мен бир суроо болот. Сиз 15-нде президенттин милдетин тапшырып бересиз да, ошондо өкмөт башчылык милдетти да тапшырып бересизби биротоло? Анан экинчи суроом ошол эле Микрофон берип коюңуз. Учурда шайлоонун алдында биздин саясатчылар сырткы күчтөргө, башкача айтканда Кремльге чуркап барып ошол жактан бата алып келип атат деген маалыматтар тарап атат. Эгерде сиздин талапкерлигиңиз сырткы күчтөргө жакпай калып, экономикалык жана башка ар түрдүү диверсиялар болсо, сиз ошол өзүңүздүн жолдо табыш үчүн кыргыз элинин белин бекем бууп, бардык жоопкерчиликти мойнуңа алуу боюнча ушундай кайрылуу жасап, мындай лидер болуп бардык жоопкерчиликти ала аласызбы? Президенттикти президент милдетин аткаруулук кызматты өткөрүп беребиз. Бул автоматтык түрдө спикерге өтөт. Премьерлик боюнча болсо, баягы ыйгарым укуктарыбызды токтотуп турабыз, шайлоо бүткүчкө чейин гана токтотуп турат да, токтотуп турабыз. Бул милдетти биринчи вице-премьер министр аткарат. Ал эми сырткы күчтөргө болсо, эми сырткы күчтөр каршы чыкса эмне кылабыз эми? Бул биз бир гана Кудайга, анан элге таянабыз, элдин добушуна. Эл добуш берсе өтүп келебиз, эл добуш бербесе анда өтпөйбүз. Ну, мен ишенем, союздаш мамлекеттер, коңшу өлкөлөр мындай жолго барбайт го деп мен терең ишенем. Биринчи микрофон, биринчи радио. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, биринчи радиодон Гүлжан Каражанова. Мен бере турган суроо мындай болуп атат. Бүгүнкү күндө билесиз, буга чейин деле ушу мекендештердин, мигранттардын өлкөнүн экономикасына кошкон салымы зор экендиги айтылып келет. Буга чейин айткан элеңиз ушул мигранттарды кайтарып келүү боюнча, алып келүү боюнча бир программаңыз бар деп. Мунун реалдуулугу канчалык түрдө аларды кайра келгенде жумуш менен камсыз кыла алабыз, кандай кыла алабыз? Ушул жакта да өзүңүздүн пикириңизди айтып берсеңиз. Мигранттар, булар эмне үчүн мигрант болуп кетет? Анткени бизде Кыргызстанда иш орундары жок, аз болсо, айлыгы аз, ошон үчүн мигрант болуп кетет. Эмне үчүн? Ошол чет өлкөдөн барып көбүрөөк акча таап, анан квартира алайын, үй салайын деген көбүнчө жаштар кетет да. Анан кийин буларды ушу кайтарып келүү жолун биз караштырып атабыз. Анткени чоң мамлекеттик долбоорлорду инвесторлор менен бирге, же болбосо мамлекеттин өзүнүн күчү жеткен долбоорлорду иштетип баштасак, жумуш орундары пайда болот. Андан сырткары ушул кечээ күнү мына инвесторлор келди. Биздин Сез Бишкекте 200 гектар жерибиз бар, мамлекетке тиешелүү. Ошол жерге бир чоң шаарчаларды куралы деп атат. Мисалы Манас Сити деп атап, ошондой куралы мамлекет менен биргеликте деп атат. Андан сырткары чоң проектлерибиз бар, ГЭСтер боюнча жана башкалар боюнча 20 миң, 30 миңдик орундар түзүлө турган иштер бар. Биз ошолорду баштасак, анан ушу мигранттарды алып келели деп атабыз. Жанакы чоң шаарларды курганда, ал жерде ушу мамлекеттин да үлүшү болот. Сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин үлүшүнө тийген квартираларды биз ипотека катарында, мисалы бир көп мөөнөт менен берсек болот да, баягы процентин кошпой. Азыр бизде 6%, 9%, 10-15ке чейин берип атат го ипотеканы. Ипотека менен бергенде ошол мамлекеттин жардамы катары ошо жаштарга пайызсыз эле ошол өзүнүн себестоимосу канча болду, ошону менен берсек, ошондо биз көп мигранттарды кайра кайтарып алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да мамлекет. Биз ушул иштерди ишке ашырабыз деп пландаштырып турабыз. Бул эмтетиги бир 4-5 айдан кийин, 5-6 айдан кийин башталчу окат да. Токио Олимпиадасы башталган, мындан сырткары 6 Азия оюндары болот, дүйнө чемпионаттары болот.
Токио Олимпиадасына 5 гана спортчубуз лицензия жолдомо алды азыркы учурда. Анан ошо лицензия ала турган мелдештерге анан Токио Олимпиадасына жана Азия оюндарына бөлүнгөн каражаттардын көбү экономикалык кырдаалга байланыштуу кыскарып кетип атат да. Ошону көзгө алсаңыз, көзөмөлгө алып. Себеп дегенде Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган бирден бир тармак спорт болуп эсептелет. Кыргызстанды ошо эл аралык аренада спортчулар таанытууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө аракет кылсаңыз суранам. Канча суммада кыскартып жиберет? 1,5 миллиард бюджетке бөлүнгөн, азыр уже 50%ке жакыны кыскартылып кетип атат. Жылдык бюджетиңер 1,5 миллиард бөлүнгөн, Макул, эске алып караштырам. Кыска дагы суроо, Азия ТВ, СТВ ошондон бүтүрөлү. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Азия ТВ, Бакытбек Болсунов. Экс-президентибиз Сооронбай Жээнбеков ушу кетип атканда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун саясий сүйлөшүүсү бүттү, эми иш баштайбыз деген. Ушул договор менен таанышып көрдүңүзбү? Деги эле иш качан башталат экен? Анан экинчи суроо, президенттик шайлоо. Бир эле суроо. Бул боюнча, темир жол боюнча мен айтып коеюн, толук маалымат ала элекмин. Мындай үстүртөн маалымат алдык. Аган убакыт жете элек. Муну бул бир эле күндө отура калып чечип койчу маселе эмес да. Муну тереңден изилдешибиз керек, көрүш керек, баягы жолдорун караштырабыз. Ал эми шайлоодон өтпөй калсам, менин тарапташтарым чыкпайт. Антип биз неме кылбайбыз. Мындай бир кандай десем, бир талаптарды, катуу талаптарды койбойбуз. Мен жеке өзүм наоборот тескерисинче суранам. Бирок эми баягы таза шайлоо өтүш керек да. Мына бүт биздин 3 жолку революциябыздын шайлоонун кесепетинен келип чыккан. Анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек, жалаң таза шайлоолорду кылышыбыз керек. Эгерде сатып алуулар болуп атса, же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткан болсо, мына журналисттер сиздер эл арасында жүрөсүздөр да. Бардыгыңыздар ачыкка чыгарып жазып туруңуздар. Мына азыр социалдык түйүндөр бар, Кудайга шүгүр, 21-кылым. Facebook, Одноклассник, Instagram дегенде дароо чыгып кетип атат го. Мына ошондой чыгарып, ошондой сатып алуулар менен, сатуулар менен, же болбосо административдик ресурстар колдонуп аткандар болсо чыгарыңыздар. Баягы жазалайлы биз. Кыргызда жакшы сөз бар го. Бирге жаза, миңге сабак дейт. Бир республика боюнча бир ошол болуп аткан жерлерден алып, камачысын камап, жазага тартсак, анан автоматтык түрдө мындан кийин бардыгы токтойт да. Таза шайлоого кетебиз. Анан еще дагы бир долбоор бар, ушул боюнча, таза шайлоо боюнча. Блокчейн системасын киргизебиз деген аракеттерди жүрүп атабыз. Азыр иш жүрүп атат. Бул деген сөз баягы Центр избиркомдун ролун ошол блокчейн системасы эле аткарып коет да. Мисалы бүт сыртта жүргөн, Россиядабы, Америкадабы, Казакстандабы жүргөн кыргыз жаранында добуш бере ала турган системага алып келебиз деп атабыз азыр биз. Анан кайсы айылдан туруп добуш берсеңиз, автоматтык түрдө сиздин добушуңуз саналып турат. Бул жерде жасалмалоо, бурмалоо деген болбойт да. Ошону биз автоматташтырып коелу деген ушундай ниет менен азыр иштер кетип атат азыр. Эми президенттик шайлоого үлгүрбөсөк дагы балким кийинки келе жаткан парламенттик шайлоону ошол система менен өткөзүп калабыз го деген үмүтүбүз чоң. Эгер үлгүрүп калсак ага чейин. Атыркы суроо СТВ телеканалы. Здравствуйте, Садыр Нуркожоевич, Рахат Батырбекова, журналист Чуйского медиацентра СТП. Вы только что сказали, что мы голос народа, то есть СМИ. К нам в редакцию не раз обращались граждане Кыргызской республики о том, что они не могут вылететь из страны, то есть в Российскую Федерацию. И в последний раз к нам обратилась студентка Кемеровского университета. При наличии всех документов она не может вылететь в Россию, именно в Москву. Недавно только с аэропорта Манас ее, можно сказать, выволокли оттуда. И вот у меня такой вопрос. Вообще, есть ли такой орган, который регулирует стоимость авиабилетов? И вообще именно работу авиакомпании Аэрофлот, потому что, как мы знаем, во всех интернет-пространствах мы видим, что именно у кассы авиакомпании Аэрофлот собирается толпа людей. Бул маселе боюнча бул биздин мамлекет тарабынан бут тосуулар болуп аткан жок. Бул ошол биздин союздаш Россия мамлекети тарабынан баягы каралчу маселе. Бүгүнкү телефондук сүйлөшүүлөрдө ушул жөнүндө сөз болот. Мен суранып айтып кетем бул боюнча. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү маалымат жыйынды аяктап жатып, жыйынтоочу сөздү Садыр Нуркожоевич Жапаров сизге.
Урматтуу журналисттер, бүгүнкү жыйынга келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Менин эшигим сиздер үчүн дайыма ачык. Анан дагы бир жолу, акыркы жолу кайталап кетем. Маалыматтарды мындай так маалыматтарды жеткизип турасыздар деп ишенемин. Эгерде кандайдыр бир кара пиарлар пайда болуп, ушундай маалымат, массалык маалымат майданында пайда болсо, өкмөттүн иши боюнча, президенттин иши боюнча же болбосо ошо кандидаттардын мен жөнүндө болсо, дароо мага чыксаңыздар болот. Менин эшигим дайыма ачык. Сиздер үчүн мен ачыкмын. Мен жашыра турган эч нерсем жок сиздерге. Жалпы коомчулукка баарын болгондой айтып турамын. Чоң рахмат. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Рахмат, баарыңыздарга.